Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбызды баштайбыз. Алгоритмизация негиздери жана программалоо предметти. Темабыз логикалык туюнтмалар. Анда эмесе баштадык. Логикалык туюнтмалар дегенде бизде өткөн лекцияда өткөндөгүдөй эле барабар эмес, чоң кичине белгилердин жардамында логикалык туюнтмалар менен иштеткенбиз. Мисал үчүн карап көрөлү. С барабар 10, Б барабар 5 деген эки маанини алып туруп, мен бул жерге С плюс Б чоң 14төн десем, бул чын болот. Себептен 15 14төн чоң. Мынакей true деген маанини кайтарат экен. Эгерде мен С кичине 14 кемитүү Б'дан десем, false маанисин кайтарат экен. Себеп дегенде С кичине эмесе 14 минус Б'дан. Эгерде С кичине барабар, кичине же барабар деген белгини колдонуп атам. Б плюс 5 десем, true болот экен. Себептен ортодо барабар деген белги турат. Ошондуктан 10 плюс 10 барабар эсептелинет. С мынакей эки жолу барабар Б'га деп жазсам, бул деген барабар дегенди билдирет. False дегенди билдирет, жалган. Себеп дегенде С Б'га барабар эмес. Дагы бир учурду карап көрсөк, К барабар С барабар Б'га. Жана К'нын S'нын Б'нын маанилерин өзүнчө чыгар десем, кандай бет? False 15. False деген бул K'нын эмеси барабардыгы, С менен Б барабар эмес бири-бирине. Ошон үчүн К false'ты берет, С 10'ду берет, жана Б 5'ти берет экен. Эми балдар, логикалык туюнтмаларга көңүл бурсак, татаал логикалык туюнтмалар and, or, not деген 3 сөздөн турат экен. And жана, or же, not отрицание, же бул, же ал. Же чынды жалганга, жалганды чынга айландырып берет экен. Мисал түрүндө карап көрсөк, С барабар 5ке, С барабар 5ке, Б барабар 8ге деп көрөлү. Print С чоң 0дон жана Б чоң 0дон десем, бул жерде 0дон 2 тең 5 та 8 та 0дон чоң. Эми демек бизге true'ну ыйгарды. Эгерде мен бул жерде print С чоң 5тен and Б чоң 0дон деп бирөөсүн гана өзгөртсөм, мага false жалган деген маани берет. Себептен бул and жана деп атат. And true болуш үчүн бул да жана бул да, биринчиси да экинчиси да 0дон чоң болуш керек экен. Мен С 0дон С 5 чоң 5тен деп жазып койгондугума байланыштуу. Бул 5 5тен чоң эмес, false берди. Эгерде мен бул жерге true'ну алгым келсе, С чоң же барабар деген белгини коюшум керек болот эле. Бул and учуру. Эми силер менен or же учурун карап көрөлү. С барабар минус 5, Б барабар 8. Print С чоң 0дон же or
b çoң 0'dan bolsun деп атат. Экөөнөн бирөө 0'dan çoң болсо бул true маанини бере берет. Мына true чыкты себеп дегенде бул жерде b 0'dan çoң болуп турат, 8 болуп атат. Ал эми s 0'dan çoң эмес, минус белги болуп турат. Ошон үчүн кайсы бири чын маанини берсе, чын маанини экранга чыгарып бере берет экен. Эми not учурун карап көрөлү. Мисалы үчүн s барабар 5ке, b барабар 0 деген жазып nottу белгиле, nottу колдонуп көрсөк, мисалы үчүн not s десем, s азыр false болот да, бул false учуру, true учуру, то есть кечиресиң, бул чын болуп турат. 5 0'dan çoң, false, not, true болгон үчүн бул бизге аны false'ке айландырып берди. Түшүнүктүү эле? Эгерде not b десем, b'нын азыркы учуру false болот. Себептен бул 0га барабар. Бизге true'ну чыгарып берет экен. Мына көрдүңөр, балдар. And or not менен кандай иштейбиз? Жана логикалык туймаларды кандайча колдонобуз? Ушуга байланыштуу дальнейшемдагы нерселерге мисалдарды беремин. Анда бүгүн кыскача сабагыбыз видеоролик ушу менен аяктады. Азыр мен силерге AVN'ден тапшырмаларды жүктөймүн. Өзүңөр Python программасын ачып, мен көрсөткөндөрдү иштегиле жана берилген тапшырмаларды аткарып ага жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла.